Саламатсыздарбы? Биз профессор Кадыралы Коңкубаев менен маегибиздин экинчи бөлүгүн баштайлы. Жанагы жерден келип Казадойдун китебине токтолгонбуз. Ал ошо китебин мен окуп чыккам, орусчасын кыргызчага отурулду, азыр түркчөгө отурулуп атат, бир кыргыздын тарыхына же кыргыздардын бир түзүлүшүнө же бир тилине каршы бир дагы ой жок, сөз жок, эч нерсе жок да каршы. Бирок негедир биздин кыргыз тарыхчыларыбыз кээ бир ага каршы чыгып атышат. Бул эмне бияка кийлигишет, бул эмне үчүн жазат, бул өзү тарыхчы эмес деген сыяктуу. Эмне үчүн ушундай болуп атат сиздин оюңузча? Эми балким бул дагы бир мезгилдин натыйжасыдыр. Мен андай тигиндей мындай деген полемикага киришким келбейт. Бул мындайда менин пикиримче кыргыз элинин тарыхын ким жазса жазсын. Бирок аң сезимдүү тарыхый чындыкты калыбына келтирүүгө салымы болсо, биз андай адамдарды өзгөчө өзүбүздүн кыргыздардын ичинен чыккан окумуштууларыбызды, аалымдарыбызды абдан колдошубуз керек. Ал эми чет элдиктерден ушундай чыкса, мисалы үчүн кыргыздын тарыхын байыртадан бери жазып жүргөн Сергей Киселев, Түштүк Сибирдеги мыкты археолог, өзүнүн окуучулары менен кандай мүмкүнчүлүктөр жасаган. Ошол аракеттер бүгүнкү күнгө чейин Новосибирскийде окумуштуулар тарабынан канча муун, мисалы үчүн Худяков, Бутанаев, дагы башкалар көп жумуштар жасады. Скобелев, Митко, бир топ адамдарыбыз бар да, мыкты адистер бар. Буларды чын-чынына келгенде ага чейин мисалы үчүн Радылов, кийин деген Бартель, алардан кийин Сергей Ефимович Малов, Баскаков, Эдуард Макарович Мурзаев, географ, кийинки учурда Эдгем Рахимович Тенишев, Игорь Валентинович Кармушин, Анна Дво деген сыяктуу орустун окумуштуулары, ал эми өзү түбү Ооганстандык өзбектерден болгон Назип Шахрани, азыр Америкадагы Висконсин университетинин ардактуу мындай ординариус профессору. Рахманкул хандын жанында 2 жыл бою Улуу Памирде 2 жыл бою жашап, Рахманкул хандын кыргыздарынын жашоосун ийне жибине чейин билген киши. Мен өткөн жылы барып, Висконсинге барып, Назип агабыз менен абдан маек куруп, баарлашып, ал кишинин чайын ичип келдик. Юлай, анан кийин Юлай Шамилоğlu. Юлай Шамилоğlu'да кыргыздар менен түздөн түз байланышпаса дагы, ал мынореке Алтын Үрдө, Кыпчактар жөнүндө, мына азыр кыргыз тарыхы жөнүндө абдан жакшы билет. Ал биз аябай көп замандан бери аябай мындай абдан жакынбыз. Биз Астанада дагы 4 жылга жакын чогуу иштештик. Ал Назарбаев университетинде казак тили жана түркология кафедрасын жетектеп келатат, көп жумуштарды жасап атат. Мына ушундай, мисалы үчүн Түркияда Ахмет Бижен Ержуласын деген бүгүнкү күндүн дуаен бир эң мыкты түркологу, кыргыздарды аябай жакшы изилдеп неметкен Осмон Фикири Серткая, азыркы Бурсадагы Улуудак университетинин профессору Жеңгиз Алжылмаз, азыркы Жеңгиз Алжылмаздын окуучусу, ал менин да окуучум катары эсептесек болот. Сибирде, муну Саймалы Таштагы экспедицияларда чогуу жүрдүк. Азыркы түрк тил курумунун, түрк тил академиясынын президенти Осман Мерт деген жигиттер көп кызмат сиңирген мыкты түркологдор дүйнөнүн ар жагында бар. Мисалы үчүн мындан 2 жыл мурда жарыяланган Франкфурт университетинин ардактуу профессору жашы улгайып калган Ларс Яуханссондун
Тёкик деген 600-700 беттен турган бүт түрк элдеринин азыркы түрк тилдери боюнча жазган фундаменталдуу эмгеги англис тилинде. Бул эмгектерден көп нерсени биз алышыбыз керек. Анан кийин мен ушул жерде сөз келип калды окшойт. Менин окуучум азыр Эл аралык түрк академиясында ошо илимий кызматкер болуп иштеп жүрөт. Азыр ошол Каспийдин жээгиндеги бир жакшы экспедиция уюштуруп 5-апрелден 15-апрелге чейин Оғуздар менен Кыпчактардын Каспийдин ар жак бер жагындагы байыркы маданияттерди изилдеп жүрүшөт. Академиянын азыркы президенти Шахин Мустафаев мырза мененчи. Бул мисал үчүн 2 томдон турган Нурдин Усеевдин Кыргыз каганат доорундагы энисе жазма эстеликтеринин тили жөнүндө 2 томдук эмгеги жарыяланды. Бул эмгектер каалайбызбы, каалабайбызбы кыргыз таануу илимине кошулган чоң нерселер. Андан сырткары мен 2 окуучум менен ошо Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев деген окуучулар менен ошол түштүк Сибирди көп жыл кыдырдык биз. Канча экспедицияларда болдук. Кыргызстан боюнча да экспедицияларды кыдырдык. Анан ошондо топтолгон биз 700дөн ашык Орхон энисе жазма эстеликтеринин материалдарын баарын чогултуп, Атлас древних тюркских письменных памятников деп 1-томун орусча чыгардык элек. Ал китеп Кыргызстанда адистердин жоктугунан анчалык кепке алынган жок. Бирок чет дүйнөдө аябай жакшы бааланды. Мисалы үчүн Осман Фикри Серткая ошол Түркиянын президентине кат жаздым деп мага кат жолдоду. Анда дейт ушул Кадыралы Уңкубаевдин окуучуларынын моореки жазган эмгеги бул түркологиядагы бир жаңы кадам. Буларга көңүл бөлүш керек, сыйлаш керек деген сыяктуу өзүнүн пикирин билдирген экен. Бизге сыйлаган деле кереги жок. Бизге деген ошондой пикирлердин пайда болгону абдан нерседе. Эми Кудай буйруса биз ошол эмгегибизди азыр 7 том, ар бири 400 беттин тегерегиндеги китептер абдан түстүү чыккан. Ошол китептерди эми орусча эмес, биз түркчө жарыялоону чечтик. Ошо 7 томду бирден Кудай аманчылык болсо бир жакынкы убакыттарда, жылдардабы 7 томду бир чыгарсак, бул бүт түркологияга, ошонун ичинде кыргыз таануу илимине бир салым болот деген жакшы ниетибиз бар. Мен эмне себептен айтып атам буларды? Себеби жазма тил бул мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгиси. Жазма тил аркылуу мамлекет башкарылат. Мына бүгүн биз кыргыз тили мамлекетибиздин тили деп конституцияга жаздык. Мына өткөн жылы аябай жакшы саясий эрк болду. Мына өреки тарых илиминин Кыргызстанда өнүктүрүү боюнча президенттин жарлыгы кандай тарых боюнча кандай саясий чоң эркти билдире алсак, өткөн жылкы жогорку кеңеш бекиткен кыргыз тили боюнча конституциялык мыйзам бул андан бетер дагы чоң саясий эрк болду деп мен айта аламын. Демек, булар укуктук жагынан биздин тарыхыбыздын калыбына келтирүүгө, биздин кыргыз адабий тилинин мамлекеттик тил катары колдонулушунун укуктук негизин түздү. Саясий эрк билдирилди. Эми кептин бардыгы анын экөөнүн аткарылышында турат да. Аткарыш үчүн эми жанагындай өткөндөгү сөздүн башында айтып кетпедикпи? Жөө жүрчү элек тыгылышып автобуска түштүк. Жаркыраган стадиондорубуз, дагы башка нерселерибиз курулуп жатат да баары жогу. Демек, биз эми ошолордун баардыгын иштете турган, эл чарбасын өнүктүрө турган адистерди
тарбиялоого көңүл бөлүшүбүз керек. Ал эми руханий жан дүйнөнү дагы мыкты болуш үчүн бизге мыкты адистер керек. Азыркы Кыргызстандагы окумуштууларыбыз бар. Баары эле жок тигиндей мындай деп эле куру чөп менен оозду арчый бербешибиз керек. Кудайга шүгүр биздин аябай мыкты окумуштууларыбыз, агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз бар. Мына азыркы жаштардан караганда ушунчалык мекенчил, ушунчалык кыргыз дегенде жан дүйнөсүн берген жаштарыбыз дагы көп. Ошолорду көрүп мен абдан кубанам. Буларга деген мамлекет жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жасаш керек. Эгер мүмкүнчүлүктөр болсо, мисалы үчүн укуктук негиздери, саясий негиздери болду. Эми буларды каражат жагынан колдоп, уюштуруу жагынан колдосок, бизде ар тараптан Кыргызстандын эл чарбасын, индустриясын, айыл чарбасын дүйнөгө тааныш үчүн, мисалы үчүн Кыргыздын башка мамлекеттерге караганда экологиялык тазалыгы, кыргыз элинин толеранттуулугу, сабырдуулугу, жаңылыкка ушундай жакындыгы, жаштарыбыздын, мен кечээ эле менин бир инилерим Америкада бул электроника боюнча Сиэтлде, Вашингтон университетинде окуп атыптыр. Ошол бала $150,000 карыз алып, мен бүткөндө иштеп таап берем деп окуп атат. Ошол учурда ошол проекттерге кошулуп алып, жанын дагы багып, дем алыш күндөрдө маркетте жардамдашып, жан багыш үчүн бүт аракеттерин жасап, аябай жакшы окуп атыптыр да. Кече атасы экөөбүз аңгеме куруп отуруп, баракелди дедим. Андай аты Ислам, Оразалиев деген, Нурдин деген инимдин уулу, мындай балдар аябай көп да. Ошонун эле агасы мындан 2 жыл мурда кескелдирип, эмне себептен куйругун кесип салган 5-6 окумуштуу менен Дубайдагы Абу Дабидеги Америка университетинде ошону аныктап чыкты. Эмне себептен куйругун кесип салат деп таң каласың да. Эмне үчүн кесет экен? Ошондой бир нерсеси бар го, мен да көп механизми бар да. Ошону аныктап чыгыптыр да. Жана ушундай балдарыбыз бар экен да. Ооба. Жанагы Казадойдун китебинен баштабадыкпы? Түркчөгө которулуп атат азыр, э? Ал Казадойдун китеби Бөкөй Конокбаев деген Манас университетин бүтүргөн, Кытайга учурунда мен магистратурага жибердим эле. Кытай тилинде магистрдик диссертациясын жазып келген. Анын диссертациясы түрк тилдериндеги китаизмдер. Ошонун докторлук диссертациясы катары азыр Түндүк Кипр Түрк Республикасында Гирн Америка университетинде иштеп, Кытай тили адабиятына сабак берип жүрүп бизге келди. Азыр ошол жигит Козодойдун Виктор Ивановичтин жана Еренек боюнча китебин түркчөгө которду. Которуп бүттү. Которуп бүттү. Бир канча күндүн ичинде ал китепти мен Түркияга жиберем. Түркиядагы чыгара турган академиялык мекеме уюмдар менен макулдашылган. Бул китептин демөөрчүсү катары эл аралык медицина университетинин куруучусу академик Кубанычбек Жумалиев каражат жагынан жардам берип, ошол которулду. Эми Кудай буйруса Анкарада чыгат. Эмне себептен биз муну котордук? Себеби мына береки илимде ар кандай көз караштарга жол берилиш керек. Бирдей эле болуп меники туура дей берген бул жаңылыш бир метод да. Адам болгондон кийин ар кандай көз караштар болот. Илимде дагы ушундай ар түрдүү көз караштарга жол берилиш керек. Эмне себептен буну которулду? Себеби жана айткандай бир 100 жылдын ар жак бир жагындагы мезгилдеги кыргыз элинин саясий тарыхы, мамлекеттүүлүк тарыхы жөнүндө концептуалдуу
тарыхы жөнүндө сөз болуп атат. Ал жерде Китепте, жана китепте. Китепте. Анан кийин мына азыр эми анын экинчи китебин абдан активдүү жазып атат. Фейсбуктарга жазгандарына караганда ал китептин 3-чү бөлүгүн бүтүп, бул жактагы Козодойдун эң башкы жетишкендиги катары мына историография деп коет го. Ким кыргыздарды качандыр бир учурларда кимдер кандай изилдеген, ошондо кандай көз караштар пайда болуптур. Кундар доорунда кыргыздар жөнүндө эмне бар экен, Кытай тарыхнамаларынын эмне бар экен, Бичүриндин Кытай тарыхнамаларын которгондо кандай маалыматтар бар экен, ар түрдүү окумуштуулар кыргыздардын тарыхы жөнүндө эмнелерди айтып атат. Анан ал деген кызык жагы Енисей кыргыздары деп тарыхый жактан көнүп калган ушул учурдакы өз учурундакы бул ат болгон. Енисей деген боюнда ошол кичинекей региондон табылгандыктан, ал эми азыркы маалыматтарга караганда мен өзүм деле күбө болдум ошо. Монголиядан Мажарстанга чейин, Якутиядан Иранга чейин аймактын ичинде кыргыз деген ат, кыргыздардан калган маданий, руханий эстеликтер бар да. Мисалы үчүн Монголияда жүргөндө мен айрым ошол монголисттерден уктум. Кызык дейт, кыргыздардын монголдордун жомокторунда балдарды коркутканда кыргыз келет деп коркутабыз дейт. А биз деле кечендө биз айылдар чоңойдук го, айылдарда ой орус келет деп бизди сооротчу эле унчукпай. Орус келет деп тыйылып калчу элек. Ошондой жомоктор бар экен монголдордо. Монголдор ошентип кыргыз келет деп коркутат экен балдарын, балдарын. Андан кийин деги эле кыргыз маданияты жөнүндө укмуш маалыматтар бар да. Жана Якуттарды айттык, андан кийин мына Алтайдын ичиндеги Какасиядагы, Тувадагы деги койчу музейлерине кирсең андан беш бетер ар жеринде кыргыздын немелери бар да. Мен ушул жерде дагы бир кайталап айткым келет. Мына түндүк Какасияда Алтын көл деген көл бар. Алтын көлдүн жанагы Барсбек Кагандын эстелиги ошол жерден табылган. Жердин астында көмүлүп калгандачы. Аны алып келип Мартьянов деген ботаник, гербарий чогулткан киши Минусинск деген шаарга музей курган. Бул 1876-78 жылдарда кызыл кирпичтен спонсорлорду, көпөстөрдү ошол жакта жүргөндөрдүн акча чогултуп курганда, ошол жерде Енисей кыргыздарынын, кыргыз каганатынын эстеликтеринин көпчүлүгү топтолгон. Ал жана орусча Телецкое озеро деген ошондой, жок, Телецкое, ал Телецкое жок. Какасияда мен адаштырып турмун, туура айтасыңар. Ал жактагы көлдүн аты неме? Ызык көл. Мен Ызык көлгө бардым. Түндүк Какасияга Бутанай экөөбүз бардык. Мына Ызык көл дейт. Барсбек Кагандын немеси ушул дейт. Анан ошол ызык деген сөз бул байыркы кыргыз тилинде сөз ортосунда азыркы ыйдын ордуна з тамгасы, з тыбышы колдонулган. Анда ыйык болуп калып атат. Ыйык көл. Ыйык көл. Бул ыйык көл деген сөз. Ошону эле кыргыздар ошол Ызык көлдөн бул жакка көчүп келгенде Ызык көл деп атаган. Себеби биз азыркы ысыга өтүп кетип атат, бул адаптация болупчу. Ысык көл, горячее озеро, теплое озеро деп орусча которуп жүрбөйбүзбү? Муну Садыбакас Өмүрзаков агай абдан мыкты географ, кыргыздын эң мыкты окумуштууларынын бири Садыбакас агай абдан жакшы жазган. Бул ысык көл, горячее теплое озеро эмес, бул ыйык көл депчи. А чынында эле жанакы Алы Имак Исиккулия деген кинодо кыргыздар баягы качып келип тургандан кийин көлгө келгенде бир кыргыз ошого кирине азыркындай эмесин колун жууп неметип атпайбы? Ыйык катары неметип атат. Жанагы кайың дегенди кадың деген сыяктуу. Ошол сыяктуу да. Ыйыкташып кеткен. Ыйыкташ. Анан кийин мына бул жагдайлардын баардыгы кыргыздар жөнүндөгү
түшүнүктөрдү биздики жанакы буга чейинки Кыргызстанда жазылып кеткен тарых китептерибизди ревизиялоо, ошолорго алымча кошумчаларды киргизип, мына бареке президенттин жарлыгынын натыйжасында башталгычында бир концепцияны иштеп чыгып комиссия ошол ишке уже чечим биринчи жыйында чечим кабыл алынды. Азыр концепция боюнча комиссиянын мүчөлөрү өз сунуштарын берип атышат. Ошол концепциянын натыйжасында көп шашылбай бир томдук бир китепти жазып, себеби бул тарыхты тактоо ошол боюнча мындай илимий далилденген тарыхты жазып бериш үчүн эң биринчи иретте эмнеге керек булар? Эң биринчи иретте биздин үй бүлөдөн башталган балдарды, жаштарды тарбиялообуз, мектептерде, техникумдарда, жогорку окуу жайларындагы бүт окуу китептерин кайра жазып чыгуу керек. Илгерки саясат кирип кеткен жерлерин тазалоо керек. Калпсыз калып кеткен жерлерин буларды жок кылыш керек. Менин эсимде бар, 1986-жылы Советская Киргизия менен Советтик Кыргызстан гезитинин баш макалалары чыккан. Енисей кыргыздарына азыркы Ала Тоо, Тянь-Шань кыргыздарынын эч кандай тиешеси жок деп. Мына саясат. Ошолордун баары азырга чейин жүрөт да. Кадимки жанагы Виктор Иванович Казадой айтып атпайбы? Ой, бул бир эле эл, бир эл эки бутагы деп. Анан дагы мисал келтирип атат жана китебинде Эренек жөнүндөгү китебинде Казадой. Силердин 1984-жылы чыккан азыркыга чейин ошо күчүндө да жанагы чоң кызыл китеп жанагы Кыргызстандын тарыхы дегенде эмени Барсбекти өлтүргөндө чабуул кылып жана Гүлтегиндер белгисиз аз деген жигит аларды адаштырып тоодон мен жолду көрсөтөм деп 10 күн адаштырып жүргөн деп. Эми ал анда кыргыздын баатыры болуп атат да. Тигилерди кол салып келатканын көрүп, аларды мен жол көрсөтөм деп адаштырып 10 күн айлантып жүргөн экен. А силердин тарыхыңарда ал предатель деп жазылып турат деп айтып атпайбы? Эми андай кызыктуу нерселер көп. Жана менин окуучум Нурдин Усеев кыргыз этнонимдин тарыхы боюнча бир жаңы пикирди ортого салып атат. Кыргыз деген аттын бүт дүйнөдөгү элдердин жарыяланган эмгектериндеки кыргыз деген аттын учурашы жөнүндө кандай түстү, кандай түрдө учурайт, кандай маани туюндурган нерсенин баардыгын китеп кылып жазды. Кудай буйруса жакында мен ошол редакциялай баштайм. Ошондо элибиз көп нерсенин көзү ачылат. Анан кийин бул чын эле Барсбек Кагандын эстелигин ошо Алтын көлдөн табылган эстеликти азыр Алтын көл деген бул жанакы Алтайдагы Телецкое озеро Алтын көл деген жана адашып кетпедимби? Ошол Алтын көлдү башынан аягына чейин 73 километр экен. Эң кеңиш жери 16 километр. Ошонун деген этек жагынан жанакы бий деген суу агып чыккан жагынан эң башына чейин кайыкка түшүп алып, менин экспедиция менен биз башына сүзүп бардык. Керемет көл. Алтын көл деген көл. Анан кийин Төлөс көлү деп да аташат. Себеби Төлөстөр азыркы Алтай элинин курамында, ошонун баш жагында Төлөстөр жашайт. Ошондуктан Төлөс Телецкое озеро деп да коюшкан. Эми бул нерселердин баардыгы жер суу аттарын изилдесең деле кыргыздын аймак аябай кең болгондугун, мамлекеттүүлүгү, тарыхый жактан, саясий жактан байланыштарын абдан ар тараптуу болгондугу жөнүндө маалымат берет да. Мисалы үчүн азыркы Кавказ республикасында Чүй тракты деген бар. Жана Чүйө деген дарыя. Анан кийин Чүй дарыясы деген бар. Андан бери келсең азыркы Алтай республикасынын Кош Агач деген Монголия менен Тува менен чектешкен жагында чоң Чүй деген өрөөн бар.
аябай чоң өрөөн. Кыргыздын эстеликтери бар. Мен бир эмес эки жолу экспедицияга барып көрдүм. Жана Телеңгит деген элдердин маданияттарын көрүп, ошол жерде кызык нерсеси, мына биз жайлоодо биздин апаларыбыз коозунун, койдун, эчкинин немелерин, карындарын шамалга кургатып коюп, жакшынакай тазалап туруп, анан ошого деген май куят. Ооба. Ал тиги 6 айларда мөөндөн бери ошону кургатып май куярат. Таң каласың, кадимки мөөн, аларда эле мөөн. Барлык жака жанагы гимндагы ошентип айтып атпайбы Казадой? Силер жөн эле кичинекей эле жана Енисейди албай, жалпы айтканда кыргыздарды деп, Енисей кыргыздары дебей, Сибирь кыргыздары деп, жалпы бүт ушул аймактын баарын ээлеген. Бул жерде ушул бир нерсеге менимче көңүл бөлө жүрсөк да, биринчиси Енисей кыргыздары деп аталган нерсе Бартельтак, мисалы үчүн, ошол учурдагы, ошол доордогу кыргыздар жөнүндөгү маалыматтарга тарап Енисей кыргыздары ошол аймакта жашаган экен деген түшүнүк пайда болгон да. Ал эми Козодойдун эмгегинде бүт Сибирь регионундагы кыргыздар жөнүндө маалыматтар тарыхый историографияны караганда ошондой чыгып атат да. Алардын абдан чоң аймакты. Чоң аймак. Эми мен дагы айтар элем. Дагы убактыбыз 1-2 мүнөттөй эле калды. Түркология илиминин дагы өнүгүшүндө балким келечекте Алтай кыргыздары деген дагы чоң, дагы кенен аймактагы, себеби алтаистика деген илимде кыргыздардын абдан чоң ролу болгон. Балким ошондой деген түшүнүк дагы пайда болушу ыктымал. Себеби илимдин өнүгүшү менен маалыматтар чогулуп, жаңы түшүнүктөр пайда болуп атат да. Бул тарыхтын эң башкы нерсеси болгон нерсени калыбына келтирүү. Бул оңойго турбайт. Ошондуктан убактыбыз 1 мүнөттөй калды. Жанагы түркчөгө которулуп атыптыр, кыргызчага да которулбады. Которулду немеси чыкты. Чыкты. Аз убакыттын ичинде которуп жиберишти, жакшы кылып. Эми бул жерде ошо аз убакытта которгон Тойбос фирмасына анын ээси Мырзабек менен анын жубайы Айзат деген кызыбызга ыраазы болушубуз керек. Назгүл Осмонова деген дагы бир кыздарыбыз таза кыргызчалатып жиберишти. 2000 тираж, бардыгы 10.000 тираж менен чыкты да. Ошондуктан эми түркчө дагы чыкса, дагы кеңиштесе, дагы бир азыркы жаштар бул тарых деген илимдин өзү маалыматтардын системага түшкөн жыйындысы да. Минтсек болобу? Казадой баягы Бартольд, Радлов, Абрамзондордун эмесин улантып атат деп тажрыйбасы. Сөзсүз түрдө. Анткени чын эле эч бир саясатка эметпей. Мен ар кандай да айтып атышат, бирок эч кандай саясат жок. Таза илим болуп атат. Эч илимий гана маалыматтар. Мен билгеним, окуганыма карагандачы. Анан каршы Кыргызстан тарыхына, кыргыздардын өзүнө, эч кандай тилине эч бир зыяны жок, таптакыр. Эч кандай зыян жок. Козодойдун эмгегин биз баалашыбыз керек. Экинчи китеби чыкканда дагы өйдө болот. Дагы бир маалыматтар мыкты болот го деген ойдомун. Эми деген кыргыздар мына береки жарлыктан кийин каражат бөлүнсө, ойлонуп, кадрларды даярдап, экспедицияларды уюштуруп, фундаменталдуу эмгектери жазды деп атпайбы? Ошолорду даярдаш керек. Келечек мына ошондо турат. Ооба. Рахмат. Сизге бизде конокто профессор Кадыралы Конкобаев болду, тилчи, түрколог. Рахмат сизге. Рахмат сиздерге. Саламаттаңыздар.